Бишкекте 12-Кичи райондо аскер кызматкерлеринин үй бүлөлөрү аргасыздан митингке чыгышууда. Анткени аларга берилген территорияга Бишкек мэриясы жабык аскер шаарчасынын тосмосун бузуп, алардын үйүнүн жанына жаңысын куруу аракеттерин көрүшүүдө. Бул үйдө 27 үй бүлө жашайт. Үй бүлөлөр көп үй бүлө бала чакалуу, инвалидтер, балдары, ограниченный возможности менен, ошондой мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар менен жашайбыз. Ошондон бери берилип, мына ушул үйдө жашап жатабыз. Мына январь айында 2021 жылы мэриядан, капитальное строительстводан, земельное устройстводан келишип, ушундай могу заборлорду алгыла, же болбосо штраф төлөйсүңөр. Анткени 8 метрден баштап ушул жерге үй салынат деп бизге предупреждение берип кетти. 8 метр болгондо мына менен көчөт тура, мына ушул жерден баштап 8 метрден үй мындайынан түшөт. Узунунан. Демек ушул жерге салынат. Ушул жерге узунунан түшмөй болуп атат. Алардын планы боюнча. Алардын планы боюнча 8 метр капталы үйдү тосуп калып атат. Ошондо ойлосоңуздар, биякта канча деген бала чака, жаш бала чака, инвалидтер кантип могу бандустан чыгарыр белгисиз болуп жатат. Бандустан чыккан эле 8 метрге, 1 метрге жетпей, инвалид балабыз, мына 3-чү этажда инвалидибиз жатат үйдүндө. Тура албайт. Скорый машиналар кантип келет берге? Кантип берден алып чыгат билбейбиз. Биякта карасаңыздар, биякта инженерный сеттер турат. Суубуз, канализациябыз, отоплениябыз бар мына неменин ичинде. Биз ошолор аркылуу өтүш керекпиз. Мен сиз ошого аябай каршыбыз. Негизи кимге кайрылдыңыздар? Сиздерге? Бул менен кайрылганда омбудсменге кайрылганбыз. Кече суббота күнү адам ответ келди, мэрияга кагаз жөнөтүптүр. Генеральный прокурорго кайрылдым бүгүн. Бишкек глава архитектурага кайрылдым и президентке кайрылдык. Өзүбүздүн коргоо министерствого январь айында эле кайрылганбыз. Бул жерде жашаган тургундардын айтымында алар бул көйгөй менен ушул жылдын башынан эле тагыраагы январь айынан бери күрөшүп келишүүдө. Акыры айласы калбаган жарандар мына мынтип жазууларды жазып, боз үй тигип куруу иштерине жол бербөөнүн айласын издешүүдө. Детский площадка тоже красный зонада турат, мындай айтканда. Бул жерде аскер курулуш, негизи бунун баарын тең аскер курулуш архитектордор учитывать этиш керек болчу, салып атканда элечи, или бул үйдү салбай коюш керек болчу. Если территориясы жетпесе, зачем салып? Эми алардын ошибкасы үчүн эмне үчүн элдер расплачиваться этиш керек, если так посмотреть. Пусть аскер курулуш келишсин, төлөй турган нерсесин төлөсүн, бизге ушу территорияны калтырып беришсин. Анткени берден мынакей спокойно неме пожарный безопасность, скорый помощь бүттүгү тең кире алат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ар түрдүү ситуациялар бар. Бирөөнкү суу дараги болуп калышы мүмкүн, бирөөнкү жүрөгү кармап калышы мүмкүн. Эми жашоодо деген ар түрдүү нерселер болот да, туурабы? Анан кийин ошол нерсени пусть аскер курулуш, төлөй тургандарын төлөп, бул участокты бизге чыгарып беришсин мэриянын немесиненчи, балансынан. Потому что бул закрытый городок, мэрия в любом случае келгенде деле кесип кетебиз дей турган болсо, они нарушают, как говорится, закон закрытого городка. Тогда открытый городок кылып беришсин. Бул жерден мынакей могул жерден баштап мынакей забор мына могул жерге чейин түшөт да. Вот мындайынан могул забор берги бул жака передвигаться этет. Эми расстоянияны карасаңар, даже берден вот даже элементарно коляска даже неме албайт. Анан газон зеленый неме тоже кетип атат, одним словом. Биз буну баарыбыз элдер чогулуп алып, эми ушул жерде ак үйүбүз, ак жолто үйүбүз деп ушул жерге баардыгын сажать этип, мындай жашылдандырып атабыз. Берде эчтеке жок болчу. Ушунун баардыгы тең алынат, во-первых. А во-вторых, могул жерге чейин. Вот. Нет, ушул жерге чейин дешип аткан өткөндө. Ушул жерде дешип эле го өткөндө, кечтен неме алганда. Ушул жерге чейин мынакей үй түшөт, э? Нет, бул жерге чейин жабылат тоже. Могул заборубуз бул жака чейин келет да, получается. А могул забор болсо бул жака түшөт ошондо. Эми бул территорияны площадка тоже кетет экен. Да. А вот здесь могу жерден жапканда булар каягы менен өтүшөт. Вот там уже этот, как говорится, канализациялар турат. Канализациядан кантип басып өтүшөт.
булар эч кандай эчтекени ойлошпой эле мындай айткандачы жөн эле келишти дагы биздики по закону момунча территория мындай экен. Да, мэрияныкы деле территорияны бөлүп бергендерине, конечно, чоң рахмат. Государствоны бөлүп берип мынакей куттуу үй алып отурабыз. Буга дагы биз канча заслугаларыбыз кетти. Ар бир жакта тентип жүрдүк мындай айткандачы. Баткенде да болдук, Нарында да служить эттик, Ысык көлдө да, бүт областына мындай айтканда ар бир служащий ар бир областка барып, акырындык менен повышение алып келишет. Мынакей 25 жыл, 30 жыл иштегендердин бардыгы тең, мисалы азыр үй алышып ушунда отурабыз. Баарыбыз тең сүйүнүп отурабыз. Бирок момундайды келип туруп 3-4 жылдан кийин келип туруп анан силердин территорияңар могул эле деп указывать эткен тоже это неправильно. Пусть указывают, но при этом бардык нерсени учитывать этип туруп анан указывать этишсин. Бул жайга жаңы имарат 73 үйдүн өзүнөн 8 метрге жетпеген аралыкта курулганы жергиликтүү жашоочуларды тынчсыздандырат. Себеби жалпысынан 27 үй бүлө жашаган. Бул үйдө көбүнчөсү көп балалуулар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер экенин дагы баса белгилешет. Кээ бир немелер, например, ошо мүмкүнчүлүгү чектелгенинен айла жок немеге чыгышкан. Менин, например, тоже кызым бар, мүмкүнчүлүгү чектелген. Но при этом бул жакта көптөрүнүн эле именно ушул эки үй мүмкүнчүлүгү чектелген. Либо аялы бар, либо күйөөсү мүмкүнчүлүгү чектелген, мисалы, же болбосо баласы, же болбосо кызы, ушундай адамдарга берилген да, военнослужащийлергечи. Мыйзамсыз жер бөлүнүп кеткен. Ошол экени биз өзүбүздү коргоп калалык деп атканбыз. Мынакей борекил жерде көрүнүп турганда, ушул жерден борекил жерде стенасы болот экен. Ушул жерден баштап үйдүн стенасы. Анан элдер кантип кирип чыгарын таң калыштуу болуп отурат. Кантип ойлоп табышты ушул экил жерге. Бияка кантип кирип чыгышат элдер. Биякта инвалид адамдар жашайт, коляскасы менен кирип чыгышат. Анан кандай болуп калат? Такыр белгисиз болуп атат. Тем более бул жерде деген канализационный сеттердин баары кетет ушул жакта. Канализационный теплосеть. Биз бардыгына эле кайрылат эле. Госархитектурадагыларга, мэрияга, мэр городалар болсо мэр городага, например, анткени бат эле алмашып кетишип атат. Президентке даже кайрылабыз. Умат Нуркожоевич, Садыр Нуркожоевич, сизге да кайрылабыз. Ушул нерсени чечип бериңиздер. Анан башкалар бардыгы эле мынтип туруп акча алып эле креслолорунда отуруп алып, анан кийин элдердин деген эмесин карабай эле, мисалычы, отуруп алып эле, акча алып алып эле, анан кийин мэрге застройка деп, мне кажется, просто акчага сатылып кеткен эле жер болуш керек да, менин оюмчачы. Анан ошол нерсени келип, бул жердеге чейин жылдырып салабыз деген. Жылдырып салган оңой эле. Биз деле если мындай, например, вот стоянканы да курчап алып туруп, анан кийин ошол жерден мына могул жерге чейин жылгыла десе эле, биз деле карайт элек. Если бир машина өтө ала турган жер болсо, биз хорошо жылдырып бергиле, хорошо дейт элек да. Анан кийин эч кандай адам батпаган жерге, мынакей даже элементарно коляска өтө албай турган жерге жылдырып беребиз дегендери это уят. Алардын айтымында санитардык норма өрт коопсуздугу тез жардам унаасынын өтмөгү болушу керектигин баса белгилешет.